Sağ olasın hocam. Sağ size. Bir şey istemediğiniz. Ес билгендей эле өзүбүздүн үйүбүз деген жана кооптуу аймакта жайгашат. Чоң Чыргайлуу коктусунун боюндагы көтөрмө 70 көчөсүндө жашаган Жайнагүл Жылкычыманова бул аймакта 23 жылдан бери жашап келет. Анын айтымында мындан 6 жыл мурун сел жүрүп, аймактагы үйлөр менен короолорду суу каптаган. Табигый кырсыктан кийин коросун бекемдөө максатында өз каражатына сел тосмосун курдурган. Жергиликтүү тургундун айтымында мындай чара сел сууларын коргоо кирүү коркунучун азайтууга жардам берет. Аны чындыгында алган жокпуз, менен салганга кудуретим жетпейт. Өзүм жалгыз боюм, күйөөм өлүп калган. Аны алган жокпуз чындыгында. Анан колуңардан келсе министрлер салып берген тамдан бергиле деп кайрылганбыз. Ошо негизи бизди кооптуу аймак көчүрүлсүн деп чыгарган корутундубуз бар. Жарым саат дагы түрк бергиле десек, силердин да тилиңерди албай койгон билесиңерби? Кооптуу аймактагы кырдаалга байланыштуу жергиликтүү бийлик жабыркаган тургундарга башка жерден жер тилкесин бөлүп берүүнү сунуштаган. Бирок алар бул сунуштан баш тартышкан. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аймакка селден коргоочу тосмолор орнотулуп, алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Сел коркунучу жаралган аймактардын катарында Ак Коргон конушундагы Акыйкат жана 60 жылдык көчөлөрү дагы бар. Жергиликтүү тургундардын айтымында жыл сайын жай мезгилинде сел жүрүп, суу менен баткак үйлөрдүн ичине чейин кирген учурлар кайталанып келет. Маселенин негизги себептеринин бири катары сел сууларын алып кетүүчү каналдын 2 көчөнү тең камтыбай бир гана көчөгө бурулуп калганы айтылууда. Мындай жагдай тургундардын нааразычылыгын жаратып, көйгөйдү чечүү боюнча тиешелүү органдардан чара көрүүнү талап кылышууда. Селди Коктуудан келген сууну бир тараптуу эле бир эле көчөгө 60 жылдык көчөсүн эле акма кылып коюптур. Мурун келгенде сел келгенде 2 көчөгө бөлүнүп асырактан келчү. Азыр Коктуудан суу катуураак келсе 60 жылдык көчөсүнүн ар бир үйүнө кире турган болуп калыптыр. Ошону 2 тараптуу кылып 2 жакка бөлүп бербейсиздерби? Бир тараптуу болуп калыптыр. Суу каптаса бизди жөн эле айдап эле кетчүдөн. Нарын шаарында сел коркунучу бар 131 аймак жана 8 сел тосмосу катталган. 2026 жылга карата табигый кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чаралар планынын негизинде жалпысынан 7 объект камтылган. Анын алкагында Ак Коргон аймагында 1 сел тосмосу курулуп, дагы 5 сел тосмосунда тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Апрель-май айында Нарын шаарынын аймагында 6 сел тосмо казуу иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары 2025 жылдын сентябрь айында Агахан фондунун тарабынан жүргүзүлгөн капиталдык курулуш 2 сел тосмо берилген ишке. Ал учурда ал да иштеп жатат. Мындан тышкары сел алып кетүүчү каналдар да казылды. Бул Московский аймагынан 1 сел алып кетүүчү канал быйыл ошо жаз айларында казылды. Сел коркунучу Нарын шаарындагы бир катар аймактар үчүн дагы деле актуалдуу бойдон калууда. Тиешелүү кызматтар алдын алуу иштерин жүргүзүп жатканы менен тургундар кооптуу тилкелерде коргонуу чараларын күчөтүү зарылдыгын белгилешүүдө. Наргиза Жумадел кызы, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары.